Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 30-июнь 2025 жыл, туугандар. Мен сиздерге Ош шаарынын өтө жакшы, тынч районунда жайгашкан мына ушундай жаңы новостройка домдун 5-кабатынан сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира жөнүндө маалымат бермекчимин. Техпаспорту бар, туугандар. Так, бул жакта барата ачып кирип келе бересиздер. Беседка, скамейка, детский площадка бардыгы бар экен. Лично мага жакты. Подземный паркинги дагы бар. Вороталары чип менен иштейт. Адреси болсо Алиева 104. Туугандар, бул жер каерде дей тургансыңыздар, мен турган жер бул Фрунзенский кичи району. Ориентирди драмтеатр менен М-банкка алсаңыздар болот. М-банктын чоң офиси бар го. Ошонун эле артында ушул домду көрө аласыздар. 0 подъезде 5-кабатта сатылуучу квартирабыз турат. Ошондо бул жак Алиева көчөсү. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу 2 бөлмөлүү квартиранын алдына дагы келип калдым. Сиздер мен айткан подъездге кирип 5-кабатка чыксаңыздар, сатылуучу ушул 2 бөлмөлүү квартирабыз жайгашкан. Техпаспорту бар. Аянты 67 квадрат метр. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Мына бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү. Жакшы жери 5-кабат, туугандар. Лифт иштейт, кыжылат болбоңуздар. Анан мына жакта квартиранын эшиги, кирсеңиздер күзгүсү, полкалары бүт бардыгы бар экен. Ылдый тарабы кафель. И коридорлору да кеңири. Так, мына жакта ажаткана отдельно, душ отдельно, мына жак кухня, гостиный, мына жак болсо спальный. Оң тараптан баштай берейин. 2 бөлмөлүү квартиранын аянты 67 квадрат метр. Ипотека жолу менен да алсаңыздар болот. Анан квартирадан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат. Эч нерсе алып кетпейбиз деди. Бул ошондо спальня. Спальный комната мындай айтканда. Радиаторлор орнотулган, стояктар жаңыланган, шкафчиктер атайын. Айнек терезелери пластик, тонированный экен, сырт тараптан эч нерсе көрүнбөйт. Анан бул жактан ачсаңыздар, Нол М-банк, туугандар. Өзү Ошто бир эле жерде бар М-банктын офиси. Ушул. Кудай буюрса, драмтеатр менен М-банктын артында жашап каласыздар. Локациясы да жакшы, тынч, студенттер жок дегендей. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган урук, группа бүт баары тарапка ушул квартиранын видеосунун ссылкасын жиберип койсоңуздар болот, алар дагы келип көрүшсүн. Бул жак гостиный, Wi-Fi бар. Ремонттор мындай негизи жакшы, келип жашай бересиздер. Тонированный айнектери. Көрдүңүздөрбү, Сулайман тоо дагы көрүнүп турат. Жакшы. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Вообще кыжылат болбоңуздар. Негизи бул домдон анча квартира деле сатка чыга бербейт. Биринчи жолу ушул домдон тартканына келип атам мен. И бул жак ушундай чоң балкону. Өзүнчө бир комната экен бул жагы. Офис кылып койсоңуздар болот, карап көрөсүздөр эми. Мына туугандар, караңыздар. М-банк, нар жагы драмтеатр. Менимче түшүндүңүздөр локациясын. Так. Бул балкону болду ошондо. Бул жак болсо гостиный болду. Эми жүрүңүздөр. Сиздерге жеңелерибиздин офисин көргөзөйлү. Стол, стул, бардыгы кудай буюрса калат. Эч нерсе деле кетпейт. Мына жаңы экен, ушул жерде семейный сүйлөшүп, тамактанып отурасыздар. И мына гарнитурлар деле жаңы, газ, вытяжка иштейт. Мына газ бар, туугандар. Ушундай. Лайктан басыңыздар, туугандар. Ушундай сонун квартирага лайк баспасаңыздар, анан кандай квартирага лайк басасыздар? Дос, тааныш, тууган урук, группа бүт баары тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы келип көрүшсүн. И бул жагы санузели. Аристона, радиатор дагы бар экен. Кышындасы жылуу болот, мындай айтканда. И бул ажаткана. Полудубал кафель. Бул жакка деле радиаторлор орнотулган. Кире бериштерин атайын кафель кылган. Жууп тазалаган оңой болсун депчи. Ушундай. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган.
калган ээси менен сүйлөшүп содулашасыздар өзүңүздөр. Аянты 67, баасы канча дей турган болсоңуздар, $1200 бааланды квадрат метричи. Анан кеми бар. Барыңыздарга ийгилик. Өздөрү жашаган квартира экен, азыр эми башка жака көчкөн окшойт. Жер үйгө, квартирага билбедим. Ушу бош турган квартирасын сатка коюп аткан учуру.